Дагы рет кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, эфирибизди алга карай уламакчыбыз. Барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде таң эрте өзүнүн убактысын бөлүп атайын куттуу студиябызга биздин көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрөйүн деп жана ошондой эле комуздун коштоосунда жагымдуу чыгармаларды жаңыртканы биздин өзгөчө конокторубуз келип калган учуру. Анда кесиптеш Son керемет, албетте келиңиздер көрүүчүлөр, барыңыздар экранга көңүл буруңуздар жана ошондой эле сиздер ысык чай үстүндө үй бүлөңүздөр менен толук тамактануу үстүндө биздин комуз күйлөрүн уксаңыздар болот. Жана ошондой комуздон чыккан кыргыздын эң баалуу болгон чыгармаларын десем болот, кесиптешиңизде. Таң эрте дайыма сиздерге ушундай жан дүйнөңүздөрдө дарыктан жагымдуу чыгармалар менен коштойт эмеспиз. Андыктан бүгүн да болсо бизге конокко ким келди десеңиздер, Жайлообаева Касиет жана ошондой эле Сариева Толгонай деген биздин студенттерибиз келип отурат. Биз сураныч менен чакырып келгилечи биздин кыргыз элибизге таң эрте бир жакшы маанай тартып алып, кыргыздын күйлөрүн, ырларын аткарып бергиле деп сураганбыз. Саламатсыздар. Жакшы буюрса. Калдык. Эми сиздерге жана суроону өрбөй эле койсок болот. Дайыма эле студенттер эрте турат эмеспи? Дайыма таң эрте турасыздарбы дегенчи, же сиздер да октоп каласыздарбы? Азыр бизге каникул болуп турат, саат атканбыз. Бүгүн эртерээк туруп келдик. Келиңиздер, анда кыргыз эли менен амандашып алыңыздар, андан кийин маегибизди алга карай кылайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Биз бул экөөбүз Бибисара Бешналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 2-курсунда окуйбуз. Менин устатым Кундуз Таштаналиева. Өзүм Жалал Абад областына караштуу Нокен районунан болом. Сон. Кызга, музга? Мен деле ушул университетте окуйм, экөөбүз урукбашпыз. Болгон мен устатым Элизара Өскөнбаевада окуйм. Элизара Өскөнбаеванын шакирти болом. Өзүм болсо Нарын районуна караштуу Дөбөлү деген айылда. Кече Элизара жекеден сурасам, студенттердин баардыгы айылга кетти дедилерби? Мен калып калгам ошо. Албетте, мунун баары тамаша. Кандай келип алдыңыздар, жакшыбы? Негизи. Жакшы, ооба. Негизи бул эфир сиздердин алгачкы эфириңиздер. Жок. Же буга чейин эфирлерге баргансыздарбы? Буга чейин барып жүрөбүз, эфирлерге көп эле. Анда келиңиздерчи, буга чейин барып жүргөн болсоңуздар, ушул бышып калган турбайсыздарбы? Алгач эле бир кыргыздын жакшы чыгармаларынан баштайлы, андан кийин акырын таанышайлы. Немесе экөөбүз чогурдап берелик. Мурат Абдрахманов атабыздын Таппадым сендей деген бир соңу чыгармасы бар. Келиңиздерчи көрүңүздөр, баардыгыбыз чогуу жакшы, жагымдуу маанайда Нурак Абдрахманов атабыздын чыгармасын угабыз азыр. Бул студент кыздарыбыздын аткаруусунда. Sansız ağlat sevgim Karab karigim dağılır bizdesinda Bütün ödüm tapmadım sende Görmedim sende Karab karigim dağılır bizdesinda Bütün ödüm tapmadım sende Görmedim sende Жайдарың желдейм сенде жанға көз артқан көптүр еш тыныштық бербей ешен жаным абайла жаным ким болсо да чын бардыгыңды биле албас мендей сүйе албас мендей ешен жаным абайла жаным ким болсо да чын бардыгыңды биле албас мендей сүйе албас мендей Çaçkın gelir asmanda gündüz Oyu özümde buradayım çarçonu bilbey Karab karigim talır bizdesinda Bütün ödüm tapmadım sende Görmedim sende Karab karigim talır bizdesinda Bütün ödüm tapmadım sende Görmedim sende Bütün ödüm tapmadım sende Görmedim sende Sonun keremет
Сиздердин чыгармаңыздарга менин кесиптешим өзүнүн жашоосун ойлонуп кетти. Кеттиңиз я кесиптештер. Чынында ойлонуп чыгарма. Чынында мына чыгарманы аткарганда ушундай чын жүрөктөн аткарса жүрөгү жетет эмеспи? Аябай сонун. Негизи биздин көрүүчүлөргө да жаккан болсо, албетте биздин көрүүбүздү, берүүбүздү жана Таңсыртып Инстаграм баракчабызга сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Андан сырткары биздин төмөндө WhatsApp номерлерге да кайрылсаңыздар болот. Ал жактан да өзүңүздөрдүн жакшы бир каалоо тилектериңиздерди биздин студенттерибизге алдыга койгон максаттарга бир жакшы каалоо тилектериңиздерди сөзсүз түрдө жаза кетсеңиздер болот. Эми таанышайлы. Кандай болуп атат окуу каникул деп койсом болот, а? Баштап элек пока окуңуздар, а? Азыр каникулдабыз. Буюрса жакшы. Жуманын ичинде башталып калат. Кесиптеш, негизи адатта бизде Бүбүсара Бейшеналиеванын 4-чү курстары же болбосо 3-чү курстары келет эле. Бул жолу 2-чи курстар. Бул болгондо да 1-чи эфир эмес экен, башка да эфирлерге барып жүргөн экен. Деги эле канча 1-чи курсуңардан баштап эле чыгармачылыкка болгон күчүңөр менен киришкен окшойсуңар? Негизи бизде чоң курстар бар, 4-чү, 5-чи курстар барып келгеле, бул жака ырбырдап келгеле деп. Устаттарыбыз кофе эфирде айтат, бул жака ырбырдап келгеле деп. Буга чейин бир 10 чакты эфирге барып койдук го дейм. Сиздер биринчи чыгармачылыкка келип турган окуучуга тапшыргансыздар. Жок. Кээ бирде ушундай болуп калат эмеспи? Кесиптеш жана негизи эле устатың жакшы болсо, чындыгында баягы буш баасынан анан коем, окуп коем, билим алып коем. Билим менен кандай эле? Билим менен орусча айтканда спор алышып болбойт дейт го, по-любому билим бийлик кылат, ошондуктан азыркы учурда билим алып жаткан чагыңыздар. А негизинен канча аспаптарды ойнай аласыздар? Негизи өзүбүз профессионально үйрөнүп чыкчу аспабыбыз бул комуз болот. Комуз менен окуйбуз негизи. Андан тышкары университетте эрежеси боюнча 5 аспапты үйрөнүп чыгабыз. Профессионалдык деңгээлде болбосо дагы ошондон сабак бере ала тургандай болуп чыгабыз. Мисалы, оз комуз, сыбызгы, чопочор, кылгыяк, фортепиано сыяктуу аспаптарды үйрөнөбүз. Ал университеттин талабы. Азыр кайсыл аспаптарды ойноп калдыңар комуздан тышкары? Биринчи курска келгенде оз комуз менен чопочорду үйрөтөт. Анан азыр уже 2-чи курс болуп сыбызгы үйрөнүп атабыз. Буюрса 3-чү, 4-чү курстарда кылгыяктарга. Ал эми фортепиано болсо бул негизги 3-чү курска чейин өтөбүз. 3-чү курска чейин өтүшүн нерсе. Ал эми ушул аспаптардын ичинен өзүңүздөрдүн мындай жан дүйнөңүздөргө жакын, сырдашыңыздар, досуңуздар кайсыл аспап өзүңүздөргө мындай? Албетте комуз. Талашсыз комуз. Комуздан тышкары анан сыбызгыны экөөбүз тең жакшы көрөбүз. Сыбызгыны. Анан сыбызгыны ала келсе болмок экен анда бүгүн. Чындыгында ала келсеңиздер жакшы болмок. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы өзүңүздөрдүн дагы бир талантыңыздарды көрсөтмөксүздөр десек болот, э. Анан комуз деп калдыңыздар. Негизи эле комузду бул университетке келгенге чейин үйрөнүп билип келдиңиздер беле же университеттен үйрөндүңүздөрбү? Бул жака келгенге чейин экөөбүз тең окуганбыз. Атайын бир музыкалык мектепте окуп. Комузда, э? Ооба. Ошол жакта окуп, 5 жыл окуп, анан бул жака келип ырларды үйрөнүп. Негизи биздин багытыбыз ыр жакта. Комузга көп деле басым жасайбыз. Ошол азыр келип бир дагы үйрөнүп жатабыз. Анан комузду университетке чейин үйрөнгөн экенсиздер. Ал эми университеттен башка жаңы аспаптарды үйрөнүпсүздөр. Ошолордун ичинен силерге кайсынысы оорчулук жаратты? Баягы үйрөнүүдө эми өзүнүн жактырбай, ушуну ойнобой койсок болмок да деген. Айтар эле. Алыс комуз. Мисалы үчүн башка аспаптарда нотасы даяр да. Мисалы үчүн чопочорду ойносоңуз, анан эми көзөнөкчөлөрүн бассаңыз, нотасы даяр. Ал эми оз комуз бул көмөкөй менен чертилет. Көмөкөйдө ноталарды жазаш керек. О деп, А деп, мен ушул ошол болгон. Баары түшүнүлө кыйын. Ыйлагам кээде чыгара албай. Таталдыр актырбай эле. Өзүңүз нота жазасыз. Бирок анткени мен оз комуз бул биздин өзүбүздүн баалуу аспаптардын бири десем болот. Жана ошондой эле оз комуз чындыгында азыр сиздер үйрөнүп жатканыңыздарды көрүп мен чындыгында кубанычтамын. Анткени биздин жана оз комуз десе чоң апаларыбыз отуруп, неберелерин алдына туруп алып чертип калат эмеспи? Буюрса, балким алдыда келечекте сиздердин небереңиздерди боз үйдүн астында, биз да барабыз да боз үйгө кайра эле жайлоого барабыз да, шаарда эле жүрө бербейбиз да. Боз үйдө жаныңызда жана неберелериңиздерди алып, оз комуз чертип каласыздар балким. Албетте таңкы тамаша. Келгиңиздер көрүүчүлөр, биздин 0577770070 WhatsApp номерибизге биздин бүгүнкү келген студенттерибизге бир жакшы каалоо тилектериңиздерди, жакшы сөзүңүздөрдү арнасаңыздар, албетте биз силерге түз эфирден окуп чыгарып бергенге даярбыз. Жана ошондой эле өзүңүздөрдүн да жакындарыңыздардын, досторуңуздардын, туугандарыңыздардын, ата-энеңиздердин туулган күнү же болбосо бир өзгөчө жакшы күндөрү болсо, албетте белгилеп кетсеңиздер, сөзсүз түрдө биз түз эфирден окуп бергенге даярбыз. Ал эми биз болсо маегибизди алга карай улантмакчыбыз. Анан кесиптеш суроону берип берейин.
Негизи эмне себептен бул салттык кырларды тандап алдыңар? Эми азыркы учурда жаштардын талабына жараша көбүнчө эстрада жааты актуалдуураак десек болот, кесиптеш. Эмне себептен бул жаатты тандап алдыңар? Эмнеге хайып кармап кетпедиңиздер? Негедир кыргыз музыкасы жүрөккө жакын, айылда чоңоюп калгангалы, билбейм, башынан эле эстрада. Азыр көпчүлүк укпай баратат го кыргыз музыкаларын. Мисалы Мускал апабыз укса, чурчу уккум келбейт депчи, көп жаштар ушинтет ошо. Эскиларды ырдасаң дагы заман бапырларың жокпу депчи, элге жайылтыш керек. Кыргыздын ушул баалыктарын жайылтпаса, батышты турап, балким биз деле када салтыбызды унутуп кетебиз. Ошону көтөрүү максатында биз ушул жака тапшырдык. Буюрса салттык музыканы жамдаган жаштар көп, жактаган жаштар көп. Өлбөйт деп ойлойм. Сонун керемет. Эч ким укпайт деп калбадыңызбы ошо эскилардычы? Чертиңизчи мына мен угайын. Анда сиздин чыгармаңыз, Ооба. Бир чыгарма сураналы, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Биздин Залкар. Эски чыгармалардан болсо дагы жакшы болот. Залкар, обончубуз, аткаруучубуз Жолболду Алыбаевдин Айта көрбө деген чыгармасын аткарды. Айта көрбө, сүйөмүн деп кагылайын. Ансыз деле көзүңдөн көрүп турам. Айта көрбө, сүйөмүн деп кагылайын. Кандай сонун чыгарма, мына эч ким укпайт десе, чынында биздин таңсыр берүүчү көрүүчүлөр жана биз аябай сонун жырга уктук десем жаңылышпайм. Ал эми бизде болсо SMS билдирүү бар экен. Толгон айжа, кандайсыз? Биздин айылдан сизге салам айтып атабыз. Бөгөт айылынан салам дейт. Кандайсыздар? Бөгөт айылына сиз да салам жолдоп койсоңуз болот. Бөгөт айылына салам жолдойм. Элиңиздер тынч болсун. Бакубат жашоо каалайм. Бөгөт, сиз кайсыл айылдан болдум дедиңиз? Кызыл Тоо айылынан. Кызыл Тоодан. Керемет. Эмеден чубакта манас кем экен деп эле. Сизден да бир чыгарма күтөлүп Айдан мен кем экен. Биздин сулуу кыздарды көбүрөөк сүйлөтпөй, көбүрөөк ырдатканга аракет кылалы. Да Немесе жооп кылып, балким жооп катары кылып, же жооп берип койгон саат суроо катары кылып, кайсы чыгарманы сурайсыз? Немесе жүзүм сүйкүм жүзүмдөй садагасы дегенге жооп кылып, Майра Керим кызы Азын Сезим жанары деген жакшы чыгармасы бар. Керемет. келиңиздер. Кандай жүрсүз деп сураптар эгим, кадала түштү оттой карегим. Бейгапар жүрсүз
сезим көлүнө чөгүп барамын, салынган кезде санап кадамым, санама түшсөң кайдан табамын, кабарың мага айтчы карагым, кусалык кылса кайдан табамын, кучагын жазып тосуп аларым. Өзүңдү кээде көрөм түшүмдө, тунук сырларым толуу ичимде. Күтүүсүз жерден көрүп калсам деп көчө кеземин элдин ичинде. Сенин көздөрүң жүрөк эзгеним, кадыр сүйүмдай кантип сезбедиң. Сени табам деп үймө кезгемин, аппак таңдардан калбай көздөрүм. Сагынчымды кел таркат тез менин, кажети да жок сенден өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кездемин. Оюмдан чыкпайт ошол саламың, оозундурмадың бүткөн жараным. Жарык эткен нурдан жалтана түштү жанымдын арбап сенин жанарың. Сезим жанарым селдей агамын, сезим көлүнө чөгүп барамын, сагынган кезде санап кадамым, санама түшсөң кайдан табамын, кабарың мага айтчы карагым, кусалык кылса кайдан табамын, кучагым жазып тосуп аларым. Кучакка толгон сенин жамалың. Керемет. Эмне эле менин кесиптешимди кайгы капага салып коюп атасыздар. Баягы жүрөктүн кылын терметкен эң сонун аткаруу болуп өттү. Анан сурагым келип турат. Чындыгында Өгө тең баягы кайгылуу ырларга, сүйүү темасындагы ырларга басым жасап жантан бери ушул темадагы ырларды аткарып жатасыздар. Анан өзүңүздөр экинчи курс экенсиздер. Балким жүрөгү бош эместир, биздин мырзаларыбыз көрүп жаткан болсо. Негизи буга чейинки эфирлерде биз шаңдуу ырларды, элдик ырларды аткарып жүргөнбүз да. Бүгүн жаңылыш кылайлы деп бир салмактуу чыгармалардан